Республикалык медиа штаб Баткен аймагында иш алып барып жаткан саламаттыкты сактоо тармагы жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү менен түз байланышка чыкты. Анда региондордон жөнөтүлүп жаткан гум жардамдар, эвакуацияланган жарандардын абалы жана ошондой эле Коогалаңдын кесепетинен келтирилген материалдык чыгымдар тууралуу маалымат айтылды. Бүгүнкү саатка карата жалпы Баткен областынын аймагына Кыргыз Республикасынын ар тарабынан 1.131.000 тоннадан ашык гуманитардык жардамдар келип түшкөн. Ошол эле убакта анын 959.000 жерлерге жүктөп жеткирилип берилген. Азыркы убакта түшүп жаткан кампадагы азыркы саатка карата гуманитардык жардамдын өлчөмү 173.000 тонна жардамды түзөт. Тажикстандын куралдуу кол салуусунан улам Баткен облусунда талкаланган турак үйлөрдүн саны 432ге жеткени айтылды. Маалыматка караганда учурда жарандык коргонуунун жергиликтүү комиссиялары тарабынан Баткен облусу боюнча жалпы жабыркаган объектилерди тактоо иштери аяктады. Жалпысынан 432 турак үйлөр жетти. Бул талкаланган турак үйлөр. Андан башка дагы мал сарайлар, чарбалык объекттер боюнча 285 түздү. Мектептер боюнча айта турган болсок 6 мектеп жабыркаган. Ошондой эле бала бакчалардан дагы 6-су, саламаттык сактоо министрлигинин объектилеринен 2 объект талкаланган. Администрациялык зданиялар, имараттар боюнча айта турган болсок, бул жерде 9 имарат талкаланган. Ошондой эле 26 бирдек автоунаалар талкаланган жана башка турмуш тиричилигин камсыздоочу объектилерден 171 объект талкалгандыгы комиссия тарабынан аныкталды. Бүгүнкү күндө бардык жерлерде Баткен шаарынан баштап Лейлекте жана ошондой эле Баткен райондорунда бардык айыл аймактарда талкаланган объектилердин сандарынын баары такталып, эртеңден баштап аларды курулуш иштерине даярдоо курулуш калдыктарын тазалоо иш-чаралары дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан уюштурулуп жүргүзүлүп баштайт. Ал эми куралдуу кагылышуудан улам саламаттыкты сактоо уюмдарына жалпы 198 адам кайрылып, алардын 61-и амбулатордук дарыланууга жөнөтүлгөн. Жабырлануучулардын басымдуу бөлүгү бүгүнкү күндө Ош жана Бишкек шаарларында дарыланууда. Медициналык жардам алууга кайрылган жабырлануучулардын 13-ү бул балдарды түзөт, 171 эркектер жана 14 аялдарды түздү. 120 жабырлануучу Бишкек жана Ош шаарынын саламаттык сактоо уюмдарында которулган. Алар улуттук госпиталда 75 бейтап, улуттук хирургия борборунда 8 бейтап, эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 9 бейтап, тез жардам ооруканасында 8 бейтап, Ош облустук бириккен ооруканасында 20 бейтап. Эске сала кетсек, үстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында Тажикстандын куралдуу агрессиясынан 140 миңге жакын жараныбыз чек арага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу кагылыштан 59 кыргызстандык шейит кетип, 198 киши жабыркаган. Нуркызы Элдияр кызы, Алымбек Бектурганов, Регион.